أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Бүгүн Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор айтабыз. Сиздер менен кайрадан ушул Facebook болсо да саламдашып атканыбызга кана эмесе достор, алгачкы биздин эфирибизде биздин салтыбызда эле ким бар ким жок, бүгүн ким биз менен байланышта, каяктан байланышып атабыз, бир жолу бирибиз жоктоп койгула. Акылбек Чымырбаев бизге кошулду, Сакина кошулду, Азат Осмонов кошулду. Анан адаттагы эле дагы бир өтүнүч, жанагы лайк баспаңыздар деп атпайбы, балким интернет кимдин колунда аз болсо, балким лайк басуу интернетти басаңдатып кое турган болсо, баспаганга аракет кылыңыздар. Мен аны сизден билем, сиздерге бул көрсөтүү жагат. Анда түз эфир Facebook'та биздин техникалык мүмкүнчүлүктөр да дагы эле ышкалып бүтө элек, дагы эле аягына чыга элекпиз. Балким батарейкабыз отуруп же дагы бир отурган болсо, мен кесип турайм, алдын алып өчүп кала турган болсок таарынмай жок. Ошондуктан мен колуман келишинче тез сүйлөгөнгө аракет кылам. Ойлойм бир саатка жете турган бизде отунубуз бар деп. Алмазбек Жумагул уулу кошулду, турист Ильяс деген жигит кошулду, Талай Алыбаев, Шайлообек Атазов бизге кошулду. Assalamu алейкум Шаке, кандай чемпионат кандай өтүп атат? Бүгүн Шайлообек Атазовдун командасы, бул киши өзү тренер, Монголияда жүрөт. Мен жеңиштеринен кабарым бар. Жана Шаке, сени кыргыз эли, анын ичинде мен агаң да куттуктайм. Мүмкүн болсо бизге жазып койсоң да болот. Акылбек бизге салам айтат. Алейкум ассалам. Аслан Рахматов дейт бизге, Азат Осмонов, Исламидин Турсунбаев, Канатбек Абдилов, Улан Давлеткулов, Эрболот Касым Тегин. Салам алейкум Эрболот, кандайсың? Иштериң жакшыбы? Окуулар кандай болуп атат? Каякта, кайсы шаарда жүрөсүң? Кандай билим алып атасың? Кана бизге мүмкүн болсо жазып койсоң. Бекжан Бактыбеков бизге салам алейкум дейт. Алейкум ассалам Бекжан. Баштардын алдында дагы өтүнүч, саламдашканча эле дагы ким кайсыл шаардан салам айтып атат, ушуну да бизге билдирип койсоңуздар. Төрөкул Доров бизге кошулду дейт. Салам алейкум Төрөкул, кандай жакшысыңбы? Кече жакында эле мен көрдүм, сен Тынчтык агай менен бир сүрөтүңдү чаптаган экенсиң. Кумарбек Аскаров, Замир Салиев, Марали Самидинов, Эдил Кыпчак, Шайлообек Атазов бизге жооп жаздыр. Ассаламу алейкум ажеке, Монголиядан салам дейт. Салам Кыргызстандан Монголияга салам. Шаке, мен суранам сенден, бүгүн биздин жыйынтыктарыбыз кандай, кыргыз эли сыймыктана турган эмне жеңиштер бар, ушул жөнүндө биякта да билдирип койсоң, өзүңөн окуганыбыз жакшы. Тимур Каныбеков, саламу алейкум хажы, кыргызский лев, Аллах сыймыктанам, биз менен Москва шаары, Москвадан. Аллах ыраазы болсун Москвадагыларга. Бекжан Бактыбеков Бишкектен, Замир Салиев Оштон, Руслан Русланов Туркиядан. Саламу алейкум. Сабыр Абдумамунов бизде. Саламу алейкум Саке, кандай иштер жакшыбы? Шергазы Авазбеков Чикагодон дейт. Асылбек Сариев. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мирлан Айтиев Оштон. Вольф Тагай. Бул Тагай карышкыр деген эгер мен туура түшүнсөм, карышкырларга да салам, бар болуңуздар. Анда баштайбыз. Бүгүн билесиңер туугандар, мен эмне жөнүндө сүйлөшкүм келет сиздер менен. Бул улам мен ушу комментарийлерге кайрылып жооп берип турайын. Эмне болсо да түз эфирде мындай өз алдынча түз эфирде үй бүлөчөбүз да, мындай олуттуу телевизиондук түз эфирде жанагындай режиссерлор келип бизди чектеп, болду эки эле ооз сөз айтасың, телефонду алба жолсун, жооп бер, токтот деп эч ким кыйнаган деле жок. Ошондуктан биз каалаганча бул комментарийлер аркылуу сүйлөшсөк болот. Демек, туугандар, Кыргызстанда кыскача жаңылыктарды мен силерге айтып өтөйүн. Башка элдердин баардыгы бизди мындай тапканча, мен мына жаңылыктардан, азаттыктан баштайын. Эрдогандын атаандашынын митингине 5 миллиондой адам катышты дейт. Азыр мен азаттыкты негизги барагын, жаңылыктар барагын бүгүн ишем 23-июнга карата барактап атам. Балким кийин мындан да кызыктуу сайттар пайда болсо, аларды барактап жаңылыктарды айтканга аракет кылабыз. Аба ырайы бүгүн чукул кабар дейт. Биз да укканбыз. 2-3 күн катуу жамгыр жаайт дейт. Мухаммад Салых Чеченстандын ардактуу атуулу болду. Осмонбек Артыкбаев саламаттыгы начарлаганын айтты. Алматы жана Астанада акцияга чыккандар камалды дейт. Кармалды. Оролдо Азаттыктын казак кызмат
сайтының кабарчысы камалды. Башка сайтка өтөлүп, Спутник сайтында Беков кийинки шайлоодо депутаттыкка аттанышы мүмкүн деп айтыптыр. Оштун борбордук аянтына илинген мамлекеттиктүү айрылып калды дейт. Бирок азыр эле дагы башка кабар чыкты. Ушу Спутниктен аны кайра алмаштырдык деп. Кайнатамдын мойнунда олтургандан тажадым деп өзүн күчкүйө сезген жигиттин арманы деген чыгыптыр. Москва дейт. Адвокаттар соттон Чыңгыз Анарбек уулун үй камагына чыгарууну суранды дейт. Казакстанда Кыргызстандан барган колбаса менен сырдан зыяндуу заттар табылды. Бул баягы эле Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы баягы эле маселе менимче. Андан начарын деле жеп жүргөн элдербиз го. Жакишева адам күнүнө 5 бал бир убакта тамактануусу керек дейт. Бул улуттук госпиталдын гастроэнтерология бөлүмүнүн дарыгери Элвира Жакишева деген эжеке айтып атат. Бала бакчаларда улуттук оюндарды үйрөтүүгө басым жасалууда дейт Билим берүү министринин адиси Жусупбекова. Максутов мурдакы маданият министри көчмөндөр оюндарына Корея ырчыларын чакырып жатабыз дейт. Байматов Ошто жүрөк ооруларынын каза тапкандардын саны өсүүдө. Бул бир гана Ошто эмес. Ошол эле акыркы кабарларды карайбыз. Кабар изде деген сайт экен. Ошто аялуу аялдар ишкерликти үйрөнүштү дейт. Соттолгон саясатчылардын маселеси жогорку кеңеште каралат. Рита Карасартова айтыптыр, сот системасы бийлик бутактарынан көз каранды деп. Жарандык активист Мавлян Аскарбековдун соту болот экен жакында. Дагы Кыргыз-Кувейт байланыштар аттуу китеп араб тилинде жарык көрдү дейт. Бүгүнкүгө жаңылыктар ушул туугандар. Дагы кимде кандай ошол социалдык тор аркылуу жаңылыктар болсо бөлүшүңүздөр. Мен бияктан да окуп турам. Максат Турсунбеков, ассаламу алейкум дейт. Кенжебу Мамат Садыков Prime TV каналынан салам айтып атат. Анара Чалова Санкт-Петербургдан салам айтып атат. Санкт-Петербургка Кыргызстандан салам. Аслан Рахманов Якутиядан. Якутияда кыргыздарга Кыргызстандан салам. Гүлдар Аскарбекова Караколдон салам. Каракол Кыргыздын жүрөгүнүн бир бурчу. Караколго да Бишкектен салам. Канатбек Абдымусаев, ассаламу алейкум, Россиядан, алейкум ассалам. Исамиддин Турсунбаев, Лейлектен салам дейт. Лейлекке барабыз деген ниет бар, Кудай буйрса. Лейлек бул али Кыргызстан тарыхына кыргыздар толук биле элек, бир кыргыздын дагы бир бермети. Лейлекке барышыбыз керек, таанышыбыз керек, көрүшүбүз керек. Сыдыков Кенжебек Ташкөмүрдөн салам дейт. Ташкөмүр биз Ошко Жалал Абадка жолук түшкөндө өтөбүз, жана жол боюндагы чакан шаар. Ташкөмүр билесиңер, мына бир кездери жүрөк уруткан шаар болчу. Союздун учурунда эң дөңгөрөгөн өндүрүштүк ушундай маанидеги шаар. Кийин Союз ыдырагандан кийин ушу кайра куруу жылдарында мурдакы 2-3 президенттин учурунда да анчейин деле бутка тура бербеди да. Бирок элден айланса болот, элдин жардамы менен ушу акыркы 2-3 жылдын ичинде мен ушу Ташкөмүрдө жашоо кайра жандана баштаганын байкайм. Элдин кийиминен, бастан турганынан биз жол ары берип өткөндө ушу Ташкөмүрдүктөрдү көрүп калабыз. Ушундан эле көп нерсени байкаса болот. Канткенде да Ташкөмүр жандануусу керек. Эрболот Касымтегин, алейкум ассалам, рахмат, тынччылык устаз дейт. Аллахка шүгүр, мен баарыңарга Түркиянын Кайсери шаарынан салам айтам дейт. Аллах разы болсун. Керес Шаева бизге келинчегиңизде намаз окуйбу деген суроону бериптир. Аллах разы болсун, бул да суроо да. Мен турист Ильяс деген жигит сиз менен жума күнү мечитке чогуу бардык эле. Ильяс Түркиядан дейт. Эстелим. Ильяс Мухаммад Али Базарбаев бизге кошулду. Салам алейкум Мухаммад. Адам Шам дейт. Ассаламу алейкум. Сириядан дейт. Коркунучтуу. Сирия десе дароо өчүрө койгум келет да. Ошончалык Сирия деп отуруп аябай жүрөктүн баарын иштеп калды. Канат Шатманов Каракөлдөн, Шайырбек Таиров Казан шаарынан. Ошо мен Казанды бир көрсөм деген арзуум бар. Казан шаары ислам тарыхындагы эң мындай айтканда орундуу тарыхый жерлерге бай, тарыхый өтө суроолор көп болгон шаар. Бул жана орустардын чындап айтканда орус империялыгынын чындап айтканда тарыхый доорлорду аябай зомбулугун көргөн шаарлардын бири, чындап айтканда. Бирок ошого карабай бул шаарда тарыхты окуй алган адамдарга, тарыхты түшүнө алган адамдарга өтө көп тарыхый эстеликтер сүйлөп берет дейм. Темур Каныбеков, Кубатбек Мырзалиев Лейлектен, Келдибек Эргешев, Бишкектен Азырет Матраимов, Белөрүктөн салам алейкум.
жаңылыктар келе баштады. Акылбек Чымырбаев жакында 40 000 адамга мунапыс жарыяланат экен. Ошого подстава кабылган радикал туугандардын илинбей жаткан өкүлдөрү өтпенде жаңылат экен. Жашоодон эле болбойт. Сиздин пикир дейт. Мен бул жөнүндө окубадым. Мен чындап айтсак, муну өзүнчө бир тема кылсак деле болчудай. Чындап айтканда мусулман кылмыштуулугу, диний негиздеги кылмыштуулук же болбосо диний радикализм деген тренд менен атайын мындай бир кыймыл менен өзүнүн эркинен ажыратылгандар жөнүндө укук коргоочулар менен чогуу колдон келсе бул маселеде тежересиз бар саясаттануучулар менен менен отуруп бир өзүнчө түз эфир кылса болчудай тема. Исхак Масалиев агайыбыз кошулду. Assalamu алейкум Исхак агай, кандай, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Мен сизди акыркы кездерде көрүп калам Фейсбуктан, активдешип барасыз жана кээ бир ушу Фейсбукта жашагандарга керек болсо акыркы кездерде фора берчү да болуп калдыңыз агай. Эгер жаңылыктарыңыз болсо, эгер биздин эфир сизге кызык болсо, бөлүшүп коюңуз же ой пикириңиз, сын пикириңиз болсо да угууга даярбыз. Зарылбек Шермаматов, салам алейкум ажеке, акча уурдап садака кылса болобу дейт. Биздин дин түшүнүгүбүздүн трагедиясы эмеспи же мен башка темада суроо берип койдум? Жок. Туура эле, бирок өтүнүч, мен диний маселеде бир аз изилдеген журналистмин. Мен молдо эмесмин. Ошондуктан билсем да, мен эгерде туура болот, муну компетенттүү адистер жооп бергени жакшы да. Мен журналистика боюнча, коом таануу боюнча, балким саясат боюнча кээ бир маселеге жооп берсем болот. Дин маселесинде келиңиздер, эми ар ким өзүнүн талаасында иштегени жакшы. Мен динге чакыруучумун болгон. Мына ушуну унутпашыбыз керек. Мен динге чакыруучумун. Дин биздин элибиздин мындай айтканда негизги жашоо эрежеси болуусун каалаган журналистмин. Бирок мен журналисттик стандарт менен өзүмдүн ишенимди мындай алмаштырбаганга аракет кылган журналистмин да. Ошондуктан диний маселени мына компетенциясы бар адистер, муфтият жооп берсе жакшы. Эдилбек Жаанбаев бизге салам айтып атат. Бишкектен таксист дейт. Жолуңуз шыдыр болсун дайым. Бектур Ашырбеков Ош Кара-Судан, Асылбек Сариев Кара-Балтадан. Төрөкул Доров инвест жазат. Муктайбек баке, кандайсыз? Жалаңыздар жалген сыяктуу теледолбоор жетишпей жүрөт. Ким билет, эми мен карап атпаймбы Төрөкул. Сиздерге окшогон жаштар турат, жалаң кыздарды силер алып жүрүңүздөр, ар жакта жүрө бербей келиңиздер. Биздин кыздар кана ушундай жалаң кыздар деген жигиттер барбы деп бизде мындай муктаж болуп турган учур. Эркектерибиз өзүбүзгө керек. Мыктыбекке тийишип сүйлөгөн жакшы албетте, бирок силердин деле курагыңар олуттуу маселе көтөргөнгө жетип калды го. Келиңиздер кыздар, жалаң кыздар жана мен деңиздер ошол жерде, кайтарыңыздар короону. Ар жакта жүрүп алып ар нерсени сүйлөгөн өтө оңой, өтө жеңил. Мунугу реалдуулукта биякта келип чындап эл менен элине күйүп иштеген менимче мындай керек болуп турган учур да. Ошон үчүн бияка келип чындап кара тер менен иштегениңерден анан четтен туруп бирөө силерге тийишкенде анан кантип жооп берсеңер мага да кызык. Данияр Абдрахманов салам айтып атат бизге. Асан Калботоев Кадам жайдан салам айтып атат. Кипрден Гүлзар Саттыкулова салам айтып атат. Кыргызстанга чоң салам дейт. Гүлзар, сага да жалындуу салам. Оразалы Адранов агайыбыз бизге кошулду. Алтынбек Нажмидинов дагы кошулду. Салам алейкум Алтыке, кандай, жакшысызбы? Каякта жүрөсүз? Так, Шайлообек Атазовдон, Улан Батырдан кабар келди. 14 мамлекет катышып жатат дейт чемпионатка. Бир мушкерибиз финалга чыкты. Эртең финалда Корея менен беттешебиз дейт Шайлообек. Кана бардыгыбыз Шайлообектин мушкелерине дуа кылалы. Аллахым ушул жигиттерди өзүң колдоо, өзүң корго жана өзүң жеңиш менен камсыз кыл. Аллаху акбар. Айнура Паизова Кыргызстанга салам дейт. Кореядан. Айнура, сага да Кыргызстандан салам. Жазгүл Жумабаева, Айбек Сүйүнбаев тоодон көрүп жатабыз дейт. Кайсы тоодон көрүп атасыңар? Каерде? Мага да аябай кызык. Нурлан Масулканов, устаз, протеин ичүү арам эмеспи дейт. Протеин деген эмне өзү? Протеин бул белок. Биз муну белок деп коебуз. Адамдын денеси белоктордон турат. Ички органдарынын белоктору бар, сырткы органдардын белоктору. Ички органдар эмнеси? Жүрөк, боор, дагы башка органдар да ушул эттин баардыгы протеин, белок биздин орус тилинде айтканда. Англисче, латин тилинде протеин. Ал эми сырткы булчуңдар, тери жана башка мына беттин булчуңдарына да сырткы булчуңдарга керек болгон протеиндер керек, белоктор. Адатта сырткы
талап кылынган сырткы булчуңдарга бул эт азыктарынан алынган белок, ал эми ички органдарга бул дан азыктарынан, өсүмдүк азыктарынан алынган белок талап кылынган. Демек, экөөсүндө тең адал жана арам маселеси бар. Анын үстүнө бүгүн жанагындай курт кумурскалардан атайын алынган спорт протеиндери бар. Мына ошон үчүн караш керек, арам протеинди колдонуп калбаш үчүн. Синтетикалык протеиндер бар деп айтат, эми аны Кудай билет. Канткен деле өзүбүздүн чыныгы мындай адалдыгы тастыкталган күчтүү протеиндерди акчасына карабай алып жесе пайдалуу. Казан шаарынан Шайырбек бизге салам айтып атат. Тимур Каныбеков, Диляра Апиязова бизге кошулду. Аляскардан илим алган деген чынбы дейт. Илим алганга үлгүрбөдүк, бирок мен караган кезде ошо Аляскарда рекорд болду окшойт. Менимче мен 50 жаштымда Аляскардын студенти болуп катталдым, студент болуп окууга кирдим. Билим улантабыз, иншаллах, өмүр бою окуйбуз. Айчүрөк Борекеева бизге кошулду. Ассаламу алейкум Айчүрөк. Мирлан Айтиев, мыктыбек ажы, сиз депутат болушуңуз керек, сизде адамдар керек, жогорку кеңеште. Мен депутат болгум келеби келбейби деле билбейм, бирок мен бир нерсени айтам да, депутат болуу азыр оңой эле. Акчаң болсо депутатсың, бүттү. Акчаң болсо депутат. Акча табыш да оңой. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда акча табыш проблема эмес. А вот чындап адал акча табыш бул башты иштетүүнү талап кылат. Акча табыш Кыргызстанда проблема эмес. Мен мындай байкап көрсөм, Кыргызстанда керек болсо бизнес деле жакшы жолго коюла элек экен да. Биз али коммерциядан чыга элекпиз, коммерциялык аң сезимден кутула элекпиз. Биз коммерция менен бизнестин айырмасы бар албетте. Биз коммерсант республикабыз азырга чейин. Алдык саттык. Индустрия али курулу элек. Индустрияны кура турган жигиттер акча менен бийликке барып алып, ал жерден башка иштер менен алек. Өзү чындыгында мына ушул иштин көзүн билген жигиттер деп айтат элем. Аларга саясатта эмне бар билбейм. Бирок көрсөк коммерциядан чогулткан жана көрбөгөндүн көргөнү курсун деп коммерсант болуп жүрүп эптеп чогулткан акчасын коргош үчүн бийлик керек окшойт. Ошон үчүн бийликке барып бизнести типтеген али эл жок. Бирин серин бизнес долбоорлор соройп чыгып калат, бирок жок. Ошон үчүн депутат болуш бул максат эмес. Депутат болом десем, мага проблема болбосо керек. Арзан эле азыр 300 миң, 400 миң доллар, аны 3 жыл, 4 жыл берет. Биринин кулагына бир нерсени илип, биринин башына бир нерсени кийгизсең таап ала турган эле акча. Америкада 2 миллиондон ашык бизнесмен бар, миллионер бар дейт. Америкада 2 миллиондон ашык миллионер бар дейт. Израилде жашы 18ге чыга элек 3 миңден ашык миллионер бар дейт. Чын жалган билбейм. Эми ошол атыңы тез жаз десе жаза албагандардын миллионер болгонун карап туруп, мен бир канча жогорку билимим менен кантип миллионер боло албайм. Болом. Бирок максат ошол башка, маселе ушунда. Эми Аллах насип этсе андан деле качып кула албайбыз. Айпер Ахматова бизге кошулду. Акимжан Устаз Эргеш бизге кошулду. Салам алейкум Устаз. Аман эсен орозон өткөрүп алдыңызбы? Эгерде кандайдыр бир жаңылыктарыңыз, ой пикириңиз болсо бизге жазыңыз, элге жарыялайлы. Дагы ким? Казан шаарына мен да барам дейт, жете албай койдум дейт. Ишолуп, бир сыйра биз өзүбүздүн каерде ким кандай экенибизди аныктап алдык окшойт. Каныкей Жороева бизге кошулду, журналист коллегабыз. Салам алейкум Каныкей, кандайсың карындашым? Иштериң жакшыбы? Бектур Медеров Таластан бизге чалып атат. Омурбек Мусаев бизге чалып атат. Но канткен дедим, мен улам кошулгандарды ошо оң жагымды карап силерге окуп тура берем. Ал эми азыр мен силерге бир мага берилген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бир 3 нерсени козуп кетким келет. 3 нерсенин тегерегинде ой айткым келет. Биринчиси, биз Аллах насип эткен орозодон аман эсен чыктык. Мен орозодо мына ушул 5-каналда чакырган экен, 5-каналдын жетекчиси, жаңы жетекчи болуп келди, Эрнис Кыязов. Аллах андан ыраазы болсун. Мына ушул чакыруу менен барып, орозодо 30 күн аттуу долбоорду күнүнө түз эфирде алып чыгып аттым. Жана мен жөн алып чыгып атпастан, Кыргызстандагы менмин деген эң атактуу, эң билимдүү, анан эл сүйгөн, эл алдында өзүн булгабаган, мындай бир көп кетпеген, же болбосо мындай бир кандай деп айтсам, мен иши кылып элге сүймөнчүк болгон адамдарды биз өзүбүздүн байкообузда тандап алдык. Жана ушулар менен жүргөн эфир учурунда мен өзүмө
да сабақтарды алып аттым. Байма-бай сабақтарды алып аттым. Алла Субхану ва Таала көп нәрсені мен түсінуге маған мүмкіншілік берді. Жана ошолордун бири ең мен үшін тәсірдесі мына эфир бізге қосылды деп азыр айтып өттім. Акимжан Ергешев ұстазыбыз менен болған ақырқы көрсөтүү болды. YouTube каналында егер қаласаңыздар мен сіздерге мына анын шилтемесин берем. Жана мына ушул шилтемеден кирип ушул Акимжан ұстаз менен болгон маекти мына мен азыр ушунун шилтемесин коем сиздерге. Мына ушул маекти кирип көрсөңүздөр болот, шашпай отуруп. Менимче мына ушул орозодогу 30 күндүк маектердин чекити ушул маек болду. Мен өзүм да эфир бүткөндөн кийин бир 2-3 жолу көрдүм ушул нерсени. Жана бүгүн да сиздер менен ушунун тегерегинде сөз кылайын деп чечтим. Менин бир өтүнүчүм азыр бизди 62 көрөрман көрүп атыптыр. Биз кыла турган маселе өтө олуттуу болгондуктан өтүнүч. Кимде кандай мүмкүнчүлүк бар? WhatsApp'tanбы, Одноклассниктенби, каяктан болбосун, ошо адамдарды ушул биздин азыркы жүрүп аткан түз эфирибизге чакырганга аракет кылсаңыздар. Анткени түз эфир эртең көрсөтүлүп атат, мен балким YouTube'га көчүрүп да коем, бирок ошого карабай туруп, ушул жерден түз эфирде өзү катышып көрсө, менимче мындай күчтүүрөөк нерсе болот дейм. Кана мүмкүнчүлүк болсо, ушул адамдарды да чакырууга bir 2-3 minut vaqt bereylik. Ağa çeyin daha men salamdaşkandarda aytayın. Assalamu alaikum. Deyt Mansur Murzaqulov bizge salam aytat. Ömürbek Musaev, Sabira Ahmad bizge salam aytat. Beknazar Abdulqasımov bizge qoşuldu. Ömürdaq Abdusamad bizge qoşuldu. Assalamu alaikum. Kur'an hadis bizge Koreyadan qoşuldu. Anara Atabekova bizge qoşuldu. Anara qanday жақшысың иштеп атасыңбы? Anaradагы мен ошо журналистик карьерада мен сыйлаган журналисттерден. Айбек Сүйүнбаев бизге кошулду. Жана Самара Сатыбалдиева, саламатсызбы, ишиңизге ийгилик, Каламет рахмат, сиздин да ишиңизге ийгилик берсин. Ассаламу алейкум дейт Бекжан Шыгай. Бекжан кайда жүрөсүң? Бүгүн мен сага коңгуроо чалдым. Эртеңде чалайын, бир телефонду алып койсоң. Сенин туура тамактануу боюнча ийгиликтериңди мен акыркы кезде аябай күзөтүп барып, анан акыркы орозо учурунда сени жоготуп койдум. Мага сенин жетишкендиктериң аябай кызык. Ассаламу алейкум Муктуйга байке. Айда Салянова менен биргеликте берген суроо жообуңду ошол видеону кайдан тапсак болот? Аябай маанилүү эң кыска видеосун көрдүк эле. Мен өзүм бүгүн эле Facebook'тан көрдүм. Абай Нур Большевиков деген жигиттин баракчасынан көрдүм. Же болбосо YouTube'да эле менин баракчамда бар. Азыр мен булерге шилтемесин койдум. Москвадан Батыралы Ташбаев салам айтып атат. Алейкум ассалам Батыралы. Мына Асел Базарбай кызы бизге Оштон кошулду. Жана Марат Агибаевич Казахстандан кошулду. Салам алейкум Марат ага, как у вас дела? Как вы Рамазан? Өткөрдүңүз Рамазанды кандай өткөрдүңүз? Казак эли туурабы? Бизде кече гана бир жаңылык болду. Араб Перс болуунун тегерегиндеги 28 мамлекеттин өкүлдөрү биргелешип ИХАФ деген халал сертификатын берүүчү органдардын аккредитациясын иштеп чыккан экен. Жана ошол ИХАФ келип Кыргызстандын КСА дегенибиз бар го биздин. Аккредитация борбору. Ошону аккредитациядан өткөргөнү келген экен. Анан 2 күндүк форумуна бизди да чакырган экен. Катыштык. Казакстандан да улуттук аккредитация борборунан келди жигиттер. Сиздерге салам айттык, балким салам айта барат. Бизде Баяна Кулова деген карындашыбыз катышып атат. Салам алейкум Баяна, кандайсың карындашым? Сен жок, Facebook жок. Facebook бул Баяна Кулова. Мен Facebook'ка киргенде эгерде Баяна болсо мен үчүн Facebook кызык. Эгер Баяна жок болсо Facebook'ту мен карабайм. Мына ушундай. Кыргыздын Facebook'у бул Баяна. Мен чындап айтам. Ар бир нерсенин өзүнүн коңгуроосу, өзүнүн гүлү, өзүнүн жыты болот. Кыргыз Facebook'унун коңгуроосу, гүлү менимче бул Баяна карындашыбыз болсо керек. Мен муну чын жүрөктөн айтам, анткени бул да ар кимдин колунан келе бербейт. Facebook'та кандайдыр бир бул деле бир коом да мындай орун алып калуу менимче бардын эле колунан келе бербесе керек. Билбейм ар кимге кандай, бирок мен үчүн Баяна Facebook'та өзүнүн орду бар, блогер өзүнүн орду бар, күндөлүкчү деп эсептейм.
Анда bir суроо бар экен, Бексултан Кожомуратов. Ассаламу алейкум. Суроо бергим келет. Акыйкаттуулуктун айынан куугун алып жаткан инсандардын акыбалы кандай болушу мүмкүнүн айтып бере аласызбы? Мен жана эле бул суроо берилди эле, бул жөнүндө өзүнчө бир эфир кылалы, бир мындай адистер менен өзүнчө компетенциясы бар адамдар менен сүйлөшөлү деген ойго келип атам. Бүгүн жана сөзүбүздү улайлы орозонун жыйынтыгы жөнүндө сүйлөшүп көрөлү. Орозо бүттү. Дай буюрса аман эсен чыктык. Мен ошо Аким устаз менен орозо түшкөн долбоорунда 2-3 моментти түшүндүм туугандар. Биринчиси, мен Аким устаздан ушуну 3-4 жыл мурда да сурагам. Жана ушунда да өзү да айтып кетти, орозодо шайтандар байланат деген маселени. Орозодо көрсө шайтандарды биз ошо ойлойт экенбиз, Аллах субхану ва таала байлап коет. Шайтандарды Аллах байлайт. Ошондуктан биз орозодо күнөө кылбайбыз. Бизди күнөө кылууга түрткөн шайтандар болбойт. Анткени Аллах таала байлайт деп ойлойт экенбиз. Көрсө жок. Хадисте шайтандар байланган деген сөздүн мааниси биз өзүбүз бизди азырган шайтанды орозодо байлайт экенбиз туугандар. Өзүбүз байлайт экенбиз. Эмне менен? Өзүбүздүн орозодогу такыбалыгыбыз менен, орозодогу бизге берилген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калуу үчүн амалдарыбызды атайы ушу бир күчөтүү менен шайтанды байлайт экенбиз. Шайтанды байлаганда да Аким устаз айтат, нәпсини байлоо менен, нәпсибизди көзөмөлдөө менен шайтанды байлайт. Эмнеге десе, шайтанды чакырган биздин напсибиз дейт. Эгер биз напсибизди 24 саат көзөмөлгө алсак, напсибиз шайтанга мындай шайтанды чакыра албай калып, шайтан ошо менен туш алган болуп эсептелет дейт. Бул да менин түшүнүгүмдү өзгөрттү. Чындап айтканда, бул жөнүндө мындай бир үстүртөн эле ойлонуп жүргөн экенбиз. Бул концептуалдык негизде түшүнүктү өзгөрттү. Демек, ар ким өзүнүн шайтанын өзү байлайт экен. Жана ошондуктан бул Рамазан айы шайтандар негизинен массалык түрдө шайтандар байланган ай деп айтылат экен. Экинчи мен түшүнүгүм орозо мектеби деди. Эмне үчүн орозо мектеби? Мектеп бул эмне өзү? Билимкана. Биз мектеп десе, көбүнчө эсибизде ошо мектепте доска жана мугалим, 45 мүнөттүк сабак жана коңгуроо, танапис. Мына ушуну биз элестетебиз мектепте. 45 мүнөт сабакта отурабыз, мугалим сабак берет, анан кийин танапис, түшкө чейин окуйбуз, же түштөн кийин окуйбуз, анан кийин бошойбуз. Орозо мектеби андай эмес. Орозо мектебинде доска да жок, орозо мектебинде мугалим да жок. Өзүбүзгө өзүбүз доска, өзүбүзгө өзүбүз мугалим. Тагыраак айтканда, мугалим эмнени окута турган мугалим десе, орозону окута турган мугалим. Орозодо эмнени окутат? Өзүбүздү окутат өзүбүзгө. Мен ушуну түшүндүм. Орозо бизге өзүбүздү окутуптур. Эмнени окутуптур? Биз ачка жүрө алабыз. Муну бизге окуттур орозодо. Экинчиси бизге эмнени окутту? Биз уктабай кое алабыз керек болсо. Биз ачка жүрө алабыз. Суусуз жүрө алабыз. Телевизди тыя алабыз. Биз керек болсо жыныстык катнашканда өзүбүздү кармай алабыз. Оюбузду да оңдой алабыз. Окубаган түнкү намаздарыбызды окуй алабыз. Бир да намазыбызды калтырбай, колдон келишинче толуктап тургуза алабыз. Жана дуа кылабыз. Таравih намаздарын окуйбуз. Мына ушунун бардыгы бизге эмнени үйрөтүп атат десе, биз ушу колубуздан келет экен. Мына ушуну кылып көрсөтөт экен. Мектеп анткени мындай да, мектепте теория да бар, практика да бар. Теорияны окутат 45 мүнөттүк сабакта, анан кийин практикасы да бар. Кол эмгек сабактары же дагы башка спорт сабактары кандай болгондо да бизге мектепте адеп, жүрүм, турум, мамиле, мына ушул жашоонун практикалык сабактары. Мектеп ушунусу менен мектеп. Ошон үчүн мектепте окуган бала мектепте окуган бала менен аймаланып турат. Рамазан да мына ошондой. Көрсө Рамазан да бизге жашоонун практикалык жагын үйрөтөт экен. Теориясы Куран, сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөткөн жолу, окуткан Кураны, бул теориясы. Жашоого киргизүүбүз өзүбүз мугалим болуп, Рамазанда ушуну өзүбүз киргизет экенбиз жашоого. Мектеп мына ушунда бизге көрсөтүп берет экен, проектордой бизге көрсөтүп берет. Сен ачка жүрө алдың, сен суусабадың, сен суусасаң да чыдадың, сен урушкан жоксуң, сабырдуулук кылдың, сен кол ачыктык кылдың, дуа кылдың, бирөөлөрдү зыярат кылдың,
Uykudan kaldың, тилиңди тыйдың, кулаңды тыйдың, кадамыңды тыйдың. Тамеки тарткандар тамекисин иштей алат экен ошол күндөрү. Арак ичкендер арагын иштей алат экен. Шуркуялар да ошол күнү үйүндө болот экен. Койчу эми ар ким жөнөкөй учурда колунан келбеген нерсе Рамазанда колунан келет экен ушул нерсе. Бизнесмендер өзүнүн дүйнө таанымын өзгөртүп атат. Кээ бир кафелер быйыл жабык болду. Мурда бирин серин болсо, быйыл мен түзгүлө кафелерди көрдүм, биз Рамазанда иштебейбиз деген жазуулары бар. Бул да бизнесмендердин дүйнө таанымын көрсөттү. Сен андан кедей болуп өлүп калган жоксуң, деп көрсөтүп берди бизнесмендерге да. Мына ушул көрсөтүп берди мектеп. Эми мен силерге сөз кылып аткан нерсе, мына Рамазан бүттү, эмне кылабыз? Мектепте окудук. Андан ары эмне кылабыз? Кайра тамеки тарткандар тамекисин тартып, шуркуялар ишин кылып, араккештер арагын ичип, бузукулар бузукулук кылып, тили жамандар сүйлөп, дагы эле ушакчылар ушактап, урулар уурдап жүрө береби? Жок. Жоопкерчилик жана анын коркунучу ушунда. Рамазанда бизге мына ушул көрсөтүлүп берди. Биз колубуздан келген нерсени биз көрдүк, колубуздан келет экен, кылып да көрдүк. Эми муну жашоодо кылышыбыз керек экен, туугандар. Эми биз муну жашообузда кылышыбыз керек экен. Аким устаз айтат, сахабалар 6 ай Рамазанды күтсө, 6 ай Рамазанды узатышат эле дейт. Узатуу деген мына ошо Рамазанда алган сабагыбызды эми 6 ай бою турмушка киргизүүбүз керек экен. Мен мына ушул жөнүндө айткым келди. Уйкудан коркпой эле, эрте туруп намаз окудукпу, демек ошону улантып кетели. Болот экен, колубуздан келет. Тамакты азайтсак болот экен, аны улантып кетели, тартиптеп алып. Сууну, уйкуну жана башка мамилелерди тартиптесек болот экен, туугандар. Кол ачыктыкты кылсак болот экен. Бирөөлөргө ушунчалык тишибиз кытышып, тийишкибиз келип турса да, коем ошо жакшы сүйлөйүн деп, жакшы сүйлөсөк болот экен. Мына ушун менен биз Рамазандын берекесин алган болот экенбиз. Мына ушуну Аким устаз мага ушу орозонун акыркы күнүндө чыккан чыгарылышта үйрөттү. Анда мен силерден өтүнөм, мына ушунун үстүндө дагы бир жолу ойлонсоңуздар. Ким Рамазанды аман эсен чыкты да, адеп аклагы, дүйнө таанымы, кылык жоругу өзгөрбөгөн болсо, анын Рамазаны кабыл эмес, орозосу дейт. Бул канчалык бир ачынаарлык маселе. Эл катары турдук, эл катары кармандык, эл катары өзүбүздү кармадык, тарбияладык, ибадаттарды кылдык ки, бирок кийин кайра артка кетип, таз кейпибизди кийип калсак, бул канчалык ачынаарлык маселе. Ошондуктан мен силерден суранарым жана насихатым силерге да өзүмө да эми Рамазандан алган үлүшүбүздү турмушка киргизели, туугандар. Мектепте окугансыңбы сен дегендей эле, сен орозо кармадың беле өзү деп таң кала турган адепке келели. Бизде да таң калышып, ошо орозо кармаган окшобойсуңга деген сөздү укпайлы. Асылбек Айтиев, ассаламу алейкум дейт. Алейкум ассалам. Илимбек Исраилов, менин досторум да көрө баштады дейт. Аллах разы болсун. Илимбек Исраилов, сизге Аллах разы болсун. Айбек Сүйүнбаев орусча жазыптыр. Мен өтүнүчүм, келиңиздер, бул ушундай бир момент бар, урушпайлык, айтышпайлык. Болгону бири-бирибизди сыйлаганды үйрөнөлүк. Келиңиздер, могу Фейсбукта мен акыркы кездерде тилекке каршы адамдардын ушундай бир жаңжал аянтын да байкап калам. Адамдар ушу жаңжалдашат ушул жерге келип. Кээ бир адамдар бар, ушу Фейсбукта өзүн өзү жашырып, жана фейк дегендер бар го, сүрөтүн башка коюп, атын өзгөртүп алып, ошо бирөөлөрдөн өч алабы, жашоосунда өзүнүн ордун билбеген мындай бир аялуу адамдар бар. Ушулар менен да айтышып отуруп, аларды да реалдуулукка чакырып алып жаңжалдашкан адамдар бар экен. Кудай сактасын, эми бул Фейсбук кандай десем, колдон келсе жөн эле ассаламу алейкум, алейкум ассалам деп өтүп кете турган бир аянт да. Мисалы үчүн, мына биздин борбордук аянт бар, борбордук аянтка чыгып алып эч ким деле айтышып уруша бербейт да. Ошол аянтка ар жактан адамдар келет. Бири менен бири саламдашат, бири менен бири нерсени сүйлөшөт, бири менен бири ымдашып коет, жылмайышып коет, кол сүлдөп коюшат. Ушундай жалпы аянт. Мен Фейсбуктун ушундай кабыл алам да, баардыгыбыз бир аянтка чыктык, ар ким колунан келишинче өз жылмаят, бирөө жарымга жакшы сүйлөйт, бирөө жарымга ымдайт, бирөө жарымга колун шилтейт. Колунда бар бир маалымат болсо берип коет. Жөнөкөй бир өз алдынча мындай бир жазышам десе өз алдынча жазышат. Эми ошого карабай, кээ бирлер ошо аянтка чыгып өзүнүн
iç kiyiminden beri görsetip, özünün beadepsizligin görsetip, anан эң болбогондо да ошо Facebook'ta bir katmar var eken, ошо fake деген katmar, men bilбейм, бул адамдардын өтө өзүнүн төмөн наркы түшүп кеткен адамдар бу деп ойлоп коем. Ошо фейктерди даап айта албайт бирөө, өзүнүн мындай бетин ачып эле чыгып, эй сен муну туура эмес кылып атасың, же болбосо мага мунун жакпайт, же болбосо муну мага жакты деп өзүн коомдо даап ачык алып чыкканга духу жетпеген адамдардын бир катмарын мен фейк деп түшүнөм да. Ошо бетин жашырып, атын өзгөртүп чыгып алып анан көрүнгөнгө көрүнгөн нерсени айтат, көрүнгөндүн кыжырына тиет, көрүнгөнгө билбейм провокация кылат. Мен кээде ойлоп коем, ушундай атайын кызматтарда барбы, ошо адамдарды козутуп провокация кыла турган, нервин ойното турган кызматтарда барбы деп ойлоп коем да. Кээде жазгандар профессионал деңгээлде, психологиялык профессионалдык деңгээлде иш алып баргандар бар да бул фейктердин. Ошон үчүн мен суранам, муну Facebook аянтында колдон келсе өзүбүздүн убактылуу эле иштегенибиз жакшы экен. Бир чектелген убакытта өтө олуттуу маселелерди гана чогула калып, коомдук пикир билдире калып, калган убакта бизде реалдуу жашоо бар. Көчөдө реалдуу жашоо бар туугандар. Соодабыз реалдуу болуш керек. Мамилебиз реалдуу жашоодо болуш керек. Таалимибиз да реалдуу жашоодо болуш керек. Мына Facebook'тан таалим алган катмар пайда болду. Мен ойлойм бул туура эмес. Google шейх деп коюшат экен. Google'дан маалымат алгандар бар. Эми маалымат алса болот, бирок чыныгы билимди жүрөктөн жүрөккө, бул тизени тизеге тийгизип отуруп дегендей алган жакшы. Ошон үчүн бул Facebook бир аянтка чыгып келбейли дегендей маселе. Күнүнө бир саат ашып барса чыгып, коомдо эмне маселе бар. Мына ошо сарасеп жүргүзүп, кээ бир нерсеге өзүбүздүн оюбузду билдирип коюп, эч талаш жаратпай эле, бирөөнүн жеке турмушуна кирбей эле чыгып кетсек жакшы. Эмнеге? Биз бул нерсени моюнга алышыбыз керек. Кудайга ишенебизби, ишенбейбизби? Аны бар дейбизби, жок дейбизби? Бизди балким фейк болгонубуз үчүн эч ким билбей калар, балким тааныбай калар эч ким. Бирок Кудай көрүп турат да. Биз ал Кудайга ишенебизби, ишенбейбизби? Акыретте биз ага жооп беребизби, ишенебизби, ишенбейбизби? Биз жооп беребиз. Анткени оң жагыбызда бир периште, сол жагыбызда бир периште биздин амалдарыбызды жазып отурат. Ал бизди фейк катары кабыл албайт. Ал бизди Мыктыбек Арстанбек катары кабыл алат. Фейк кейпин кийип алган, жашырынып алып, бирөөлөргө күнөө иштерди кылып аткан Мыктыбек Арстанбек деп жазылат ушул нерсе. Ошондуктан урматтуу фейк туугандарым, силер да колуңардан келсе ачыкка чыгып эле жашаңыздар. Ачык жашаганга не жетсин? Ачык жашаганга не жетсин? Мен ушул фейктерди сыйлабагандыгымдан, достугумдан 1,5 миңге жакын фейкти өчүрдүм. 1,5 миңге жакын, таарынбаңыздар. Тааныган гана адамдарды достукка койдум. Мына ошондон менде эмне пайда болду десе, менде саламаттык пайда болду. Көрсө фейктер ар кандай маалыматты бере берет экен. Тааныган адамдар, жүзү менен чыгып сүйлөгөн адамдар олуттуу маселе коет экен. Ошондуктан мен силерге да ушуну сунуш кылам, фейктин баарын достугуңардан өчүрүңүздөр. Фейктер өздөрү менен өздөрү дос болуп жүрө берсин. Бирине бири достук кылып, ушу бири менен бири айтышып жүрө берсин. Алар өзүнчө бир махалла айыл болуп калсын. Өзүнө сыйлаган, кадыр баркын баалай алган Facebook колдонуучулары бейтааныш адамдарды достук албаңыздар. Таанып, кол беришип, жүз көрүп, жоксом коомдо таанымал болгон адамдарды гана достук алышыңыздарды мен суранам. Анан кээ бир фейктер бар, таанымал адамдардын аттарын коюп алат өздөрүнө. Буларды дагы жазышып, такташып, анан достукка койсоңуздар. Мына ошондо биз фитнадан кутулат экенбиз. Дагы ошо өтүнүчүм, фейктердин провокациясына алдырбаңыздар. Өтө төмөн түшүп кетесиңер өзүңөр. Эми элестетсеңер, бул бир жок адам сүйлөп атат. Болбогон бир ит үргөндөй үн сизди провокация кылат. Алар жагында кыткылыктап отурат. Мен элестете да албайм, мындай кылып көрбөгөнүм үчүн мен элестете албайм. Ал адамдын абалы кандай, балким ичинен сүйүнөбү, же бир башка бир максаттар кылайбы, канткенде да бул мени эми эч ким көрбөйт, мен билип отурам деп кылган кылыкта. Бирок балким айтып атпайм, биз билбей калышыбыз мүмкүн, бирок Аллах көрүп турат бул нерсени. Ошон үчүн мындан коркуңуздар.
Дагы кайрылабыз. Юсуп Сайпиев устазыбыз бизге кошулду. Салам алейкум устаз. Нурманбет Жунусов кошулду бизге. Батыркул Баятов агайыбыз кошулду. Салам алейкум агай. Батыркул агайыбыз бир жерде политехникалык окуу жайда биздин эң сыйлуу адис агайларыбыздан. Агай, үй бүлөңүз тынчпы, иштериңиз болуп атабы? Көптөн бери сизди көрбөй калдык. Абубакыр Мурат бизге кошулду. Замир Турдукулов деген биздин көрүүчүбүз. Assalamu алейкум. Түз эфир кайсы убакта, кайсы күндөрү болот деп жазыптыр. Түз эфирди Кудай буйрса ар ишемби күнү чыгарганга аракет кылабыз. Рамазанда биз жана 5-чи каналда болуп аткан үчүн чыкканга мүмкүнчүлүк болбоду. Эми ошо үй шартында эле Чакан өзүнүн импровизацияланган студиябыздан Кудай буйрса ар ишемби күнү чыкканга аракет кылабыз. Мен өзүнчө барган сайын силер менен кошулуп иштеп, балким силердин талабыңарга ылайык өзүнчө рубрикалар ачылып баштайбыз. Мына бүгүн Чакан жаңылыктарын чыгарып көрдүм. Бул жөнүндө да оюңарды айтасыңар го деп ойлойм. Жаңылыктар ушундай берип турсак болот экен. Балким кээ бир жаңылыктарды талкуулайбыз, балким кээ бир жаңылыктардын үстүндө ой жүгүртөбүз. Кудай буйрса мен азыр Чакан бир иштерди кылып атабыз. Эшикке чыгып өзүнчө бир павильондук мүмкүнчүлүккө жетип калсак, Кудай буйрса, балким коноктарды чакырып чай үстүндө үй шартында дегендей олуттуу маектерди да кылып коебуз. Ошондуктан мен азыр каалаганым ушулки, биздин көрөрмандарыбыздын саны көбөйсө деп. Бизге Бактияр Токторов инибиз кошулду. Салам алейкум Бактияр. Бактияр Токторов айтылуу биз тобунун жетекчиси. Азыр каякта жүрөт болду экен Бактияр, бизге өзүнүн кабарын жазып койсо жакшы болот эле, биз элге айтат элек муну. Айтунук Кадырова ассаламу алейкум дейт. Амансызбы агай? Алейкум ассалам, Кудайга шүгүр. Ассаламу алейкум дейт Бектурсун. Алейкум ассалам. Москвадан Алмаз Пазылбай уулу бизге чыгып атат. Ассаламу алейкум Алмаз. Демек мына ушундай фейктер жөнүндө айттык. Фейсбуктагы адеп, бул Фейсбуктагы адеп болуп жазылбайт, Аллахтын алдында бул биздин адеп болуп жазылат. Муктек Арыстанбектин адамдарга кылган адеби болуп жазылат. Ошондуктан этият болушубуз керек. Эми үчүнчү маселе мына ушул дин маселеси. Бүгүн Кудайга шүгүр мен ошо оразада 30 күн долбоорунда бир нерсени бардыгынан сурап аттым. Бүгүнкү диний абалды кандай баалайсыз деп. Бардыгы бир добуштан Кудайга шүгүр жакшы деген бааларды берди. Бардыгыбызга бүгүнкү диний абал Кудайга шүгүр деп атат. Бардыгы эми албетте ким кайсы мунарадан карайт. Мына ошого жараша баа берет. Жалпысынан мен айтам, тынчтык бар демек бардыгын кылсак болот. Тынчтык барбы бизде? Бар. Калган нерсени биз жолго койсок болот. Тынчтыгы жок жерде бир нерсени жолго коюп дээрлик мүмкүн эмес. Ошондуктан биз тынчтыкка шүгүр дешибиз керек жана ушуну сактаганга аракет кылышыбыз керек да туугандар. Мен мына ушул диний маселеде колуман келген салымым бул элди радикалдаштырбай, бирине бирин чаташтырбай, бирине бирин мындай бир касташтырбай, фитна кылбай, дин таралуусун жактаган адаммын, журналистмин. Жана ошон үчүн өзүм да колуман келген аракетимдин баарын кылам. Мына ушундай аракеттеримдин бири ушу интернетте YouTube платформасында Арыстанбек, Муктек Арыстанбек деген канал ачтым. Буга бир канча жыл болгон, бирок быйыл ушу 2-3 айдан бери активдештире баштадым. Өтө көп архив бар экен менде, ушул архивден чыгара баштайын деп атам. Өткөндө ушул архивди чукулап отуруп өтө кызык тасмаларды таптым. Бир кездеги Текебаевдин эң жаш кезинде эң биринчи интервьюларын мен алган экенмин. Мына ушул интервьюлар бар экен менде. 90-жылда маркум Милис Эшимкановдун жаш бала кезиндеги интервьюлары жүрөт. Манас Бердибековдун интервьюлары жүрөт. Ибрагим Жунусов агабыздын интервьюлары жүрөт. Койчу ошол менде кимдин гана интервьюсу жок да. Ушу 30 жылдык телевизиондук карьерамда өтө көп адамдардан интервью алган экенмин. Мына ошолордун бардыгы менде сакталып туруптур көпчүлүгү. Анан менде дагы бир кызык интервью бар. Бул азыркы биздин президентибиздин 2010-жылкы берген интервьюсу экен. Аны эми президентке кошоматчылык кылып берип атат дебесин деп карап отурган, бирок жалпы шаарда жалпы нукта беришим да мүмкүн. Бул эски сандык деген бир рубрикада берейин деп атам. Анан ушул YouTube каналынан эң күчтүү бир блог ачкым келди.
ийгилик академиясы деп. Мына бүгүнкү күндө бизге шык жетпей атат. Кандайдыр бир деңгээлде мотивациянын наркоманы болуп калбадыкпы? Адамдарга да иштин көзүн үйрөтө турган, өз алдынча жөнөкөй эле күнүмдүк эле жашоодо пайдасы тие турган кеңештерди бере турган бир блог ачайын дедим. Ар бир иште ийгилик керек. Ал ийгилик каяктан? Биз айтабыз, Куран жана сүннөттөн. Ооба, теорияда Куран жана сүннөттөн. Бирок анын ишке ашуу жолу кандай? Анын методологиясы кандай? Иштин көзү деп коет бизде кыргызда. Иштин көзү кандай өзү? Мына ушул жөнүндө өзүнчө рубрика ачайын дедим. Мисалы үчүн жөнөкөй эле күнөс канада. Бияга 10 метр, бияга 5 метр болгон жерибиз бар. Мына ошол жерге күнөс кана кыла турган болсок, аерде эмнени өстүрсөк болот? Кайсыл учурда кантип өстүрсөк болот? Азыр жер үйү барлар деле базардан чөп чар сатып жейт. Аны жөн эле өзүбүз өстүрүп алсак болбойбу? Мына кабат үйдө жашагандар деле терезесинде жок дегенде мындай бир бул жагы 1 метр, бияга бир 20 сантиметр келген мындай бир жашка бир катар, эки катар чөп отурса ал деле өзүнүн үйдөн чыгат да. Мына ушундай маселелер менен өзүнчө бир рубрика ачкан атам. Жана жаш балдар үчүн чыгармачылыгын өркүндөткөн бир креатив канал ачкан атам. Өзүм үйдө кыздарым менен кантип сүрөт тартабыз, кантип ыр жазабыз, кантип текст жазабыз, кантип кийим жамайбыз, кантип гүл отургузабыз. Ошоларды жөнөкөй балдарга тарбия катары бере турган өзүнчө бир рубрика ачкан атам. Иши кылып канткенде да бир үй бүлөлүк өзүнчө блог ачайын дедим. Жана бул эмнеге мунун баарын силерге айтып атам? Туугандар, ушуга колдоо көрсөтүп койсоңуздар. Көрсө YouTube каналында, платформасында эки чоң ресурс бар экен. Бул биринчиси жазылыш керек экен. Жазылып койсоңуздар ушу каналга. Экинчиси лайк басыш керек экен, башкаларга да жетиш үчүн. Анан комментарий жана башка нерселер да албетте байма-бай болуп турса, тилекке жараша болот. Атакул Жалилов деген бизде велоспортчу инибиз. Кошулуп, саламу алейкум Атакул, кандай велосипед жүрөбү? Бул ээрге тийбей туруп эле селфиден баштайт экенсиңер. Биз 2-3 жылдан бери велосипедте жүрөбүз, өзүбүз тарта элекпиз. Азыркы балдар ошо жанагы жамбашы ээрге тийбей туруп селфи кылат. Тамашалайм. Негизи велосипедте өтө көп жакшылыктар бар. Мен кеминде бир 20га жакын фазилетин эсептегем. Азыркы күндө да велосипед менен жүрөм. Кээде азыр деле жыгылам. Өткөндө ушундай катуу жыгылдым. Болгондо да күтүлбөгөн жерден бир чоң дөбөт чыга калып, чочуп кетип, ушундайдан барып сайылып жыгылдым. Кудайга шүгүр азыр жакшы. Айтайын дегеним, жыгылуу адамды түздөйт экен да. Көрбөйсүңөр кандай жашоо философиясы дайым бирине бири окшош окуялардан турат. Жыгылган адам түздөлөт экен бат эле. Эми эки жакты карап ит жокпу деп калдык. Нияз Ташматов деген инибиз, бул да бул жигит дагы айтылуу Ош Пирим каналында чогуу иштешип калдык. Атакул рахмат сизге. Нияз, кандай иштер жакшыбы? Көптөн бери кабар жок. Нияз 2-3 тилде эркин сүйлөгөн журналист, алып баруучу. Мына ушундай туугандар. Бүгүн биз 2-3 сөздү сиздер менен чогуу көтөргүбүз келген. Жана Аллах насип этсе, ораза жөнүндө сүйлөштүк, YouTube жөнүндө сүйлөштүк, Facebook жөнүндө сүйлөштүк. Дагы бир маселени убакыт бар экен. Отунубузда жетет экен. Дагы сүйлөшсөк болот. Бул да болсо менин эң сүйүктүү темаларымдын бири. Бул туура тамактануу принциптери. Мен мындан 7-8 жыл мурда, ошо Кыргызстанда 5-6 жыл мурда адал маселесин баштаганда элдин баардыгы мындай бир караганда жакшы эле кабыл алгандай болгону менен, бирок маалына келгенде түшүнбөстүктөр көп болгон. Эл ыргып туруп эле адалга өтүп кеткен эмес башында. Каршылыктар болгон, жамандоолор болгон, теригүүлөр болгон, тергөөлөр да болгон, иликтөөлөр болгон, ушактар азырга чейин жүрөт. Канткенде да мен муну түшүнөм, биз политехникалык окуу жерде окуганда орусча сопротивление материалов деген сабак бар эле. Материалдардын каршылыгы. Бул эмне жөнүндө? Эгерде кайсыл бир материалга таасир берилсе, консоль болсо, консолдун үстүнө бир мындай бир күч берилсе, жана ушул берилген жердеги муну консолдун абалы кандай, чыңалуусу кандай, мунун каршылыгы кандай? Мына ушуну изилдеген предмет эле. Сабак, ушуну изилдеген үйрөткөн. Мисалы үчүн өзгөчө курулуш материалдарында кандайдыр бир басым берилсе, салмак берилсе, муну көтөрүп турган консолдун
материалдын каршылыгы канчалык деңгээлде ушуну инженерлер эсептегенди билиши керек эле. Мына ушул сабактан зачет, экзамен берген студент эсептелет. Кто сдал сопромат, кто сдал начерталку, стал студентом, кто сдал сопромат, может жениться дейт. Сопроматты берген ошол кездеги студент үйлөнсө боло берет деп тамаша сөз эле, бирок чындыгында ушундай. Начертательный геометриядагы, сызма геометриядагы и материалдардын каршылыгы деген предметтагы студенттерди уктатпаган ушундай сабак болчу. Мына ушул сабактан мен бир нерсени кийин түшүндүм. Көрсө, ушул ааламдагы материянын бардыгы бирине бири каршылык кылат экен. Кайсыдыр бир затка бир зат таасир берсе, ал каршылык кылат экен туугандар. Эгерде мына бөлмөнүн ичинде караңгы болуп турган болсо, караңгыда мына ушул чыракты күйгүзсөң, андан чыккан нурга караңгылык да каршылык кылат экен. Мына ушул нурдун тили болсо, шооланын тили болсо, айтса керек эле. Муну тешип өтүш үчүн мен кыйналып атамын деп. То есть кандай гана кубулуш, кандай гана жаратылыш болбосун, бирине бири таасир эткенде ортосунда чыңалуу пайда болот экен, жана каршылык пайда болот экен. Адал маселесинде да ушундай болду. Биз кылымдар бою мусулман болуп жашап келген элбиз, ата бабабыз мусулманбыз, адал жейишибиз керек, арамдан качышыбыз керек дегенибиз менен чыныгы адал маселесине келгенде каршылык көп болду. Азырга чейин бар. Шылуундуктар да бар. Бирок Кудайга шүгүр, ушу 6 жыл ичинде адал кыймылдады. Адамдар башында текеберленип, мынтип тоготпогон ишкерлер болгон, биздин артыбыздан ушак айтып, ушу өлөң жазып ийгендер болгон да. Кудайга шүгүр, алар өздөрү да бүгүнкү күндө сурайт бизден кээ бир маселелерди. Бүгүн мына туура тамактануу маселеси да мына ошондой стадияда турат. Азыр бардык эле туура тамактаныш керек, ооба, семирип кеттик, ооба, ушундай дей берет, бирок чындап келгенде анын ичиндеги маселе сасыгын анан жыттап көр. Ошондуктан бул да аябай олуттуу маселе туугандар. Мен ушу дүйшөмбүдөн баштап кайрадан телефондорум ачык, мына ушул социалдык тордо ачык. Азыр Кудайга шүгүр, ушу 4-5 айлык жумуштун акыбети адамдар бир аз мага телефон чалып, өздөрү жолугушууларды белгилеп келип, аны муну сурай башташты. Мен нан жеп атам, нанды көп жейм, аны кантип азайтсам болот. Мен такыр эле суу ичпейм. Бул эмнеге алып келет? Мен балдарымдын тамагын кантип оңдойм? Үйдө биз муну эле тамакты жеп атабыз, бул кандай деңгээлде зыян, кандай деңгээлде пайда деп сурап келгендер бар. Но бирок дагы эле көпчүлүк отурат. Эми башка эмне оокат жей элек? Эми бизде акча жок да деген баягы эле өткөн кылымда, мурдагы кылымдагы жанагы өзүн өзү алдагандардын сөзү бар, ошол сөздөр дагы эле бул кыяматка чейин боло турган сөз. Чындап өзүнүн кабатырлыгын ойлогон адамдар акырын бизге байланышка чыгып атат. Ошондуктан мына дүйшөмбүдөн баштап мен дагы кабыл ала баштайм. Бекер келе туугандар, бекер келе. Ар бириңиздерге ушу колуман келишинче бош убактым болсо, персоналдык түрдө туура тамактануу графигин түзүп берүүгө, программасын түзүп берүүгө мен аябай өзүмдү бактылуумун деп эсептейм. Бир күндө мына жанагы окудук го, 5 маал тамак болсо биз 7 маал тамакты сунуш кылабыз. Бир эле жеген тамакты 7 маалга кантип бөлсө болот? Эмнелерди түшкө чейин жеш керек, эмнелерди түштөн кийин жеш керек, сууну кантип ичиш керек? Мына ушулардын баардыгын көбү мына Рамазанда мен арыктадым деп сүйүнүп атат туугандар. Өз алдынча арыктоо кесепеттүү. Биз аябай көп семирип кеткен эл экенбиз. Мен өткөндө айттым го, мечитте семиздерди эсептейм деп отуруп, 70ке жеткенде тилим чарчады. Андан көрө арыктарды эсептейм деп арыктарды эсептесем, борбордук мечитте бир 50ге жакын эле арык эсептедим, калган ушу 2000ге жакын адам семиз экен. Биз аябай семириптирбиз. Мындай барганда байкап көрсөңүздөр, кээ бир семиздерибиз ушундай чалкалап калыптыр ки, алдына мынтип ийиле албай калыптыр. Ийиле албайт алдына ушун. Ишенбесеңиздер байкап көрүңүздөр. Семиздигинен курсак ушундай чыгып калган, тиреп калган, ийиле албайт алдына. Басканда да чалкалап басат. Демек, арыкташ керек. Кантип? Көп айтат, мен залга барып атам дейт. Көп айтат, мен велосипед, мен жөө жүрүп атам, мен суу ичип арыктап атам, мен антип арыктап атам. Туугандар, арыкташтын да өзүнүн жолу бар экен. Эмнеге? Өз алдынча арыктоонун бир кесепети, ички органдарды биз аздырып алабыз. Ушу энебизден туугандан баштап алган заттарыбызды берип алабыз.
бербей байкабай. Эң алсыз заттар бул ички органдардын булчуңдары. Эгер туура эмес арыктасак, мына ушу ички органдардын булчуңдарын беребиз. Андан өт кетет, андан боор кетиши мүмкүн, андан дагы башка нерсе. Сыртынан карасак биз арыктадык, ой сонун көрүнүп калдык. Эмненин эсебинен арыктадык? Биз сырткы булчуңдардын эсебинен, ички булчуңдардын эсебинен арыктадык, а май кургуруп калды. Ички май калды, ички майды организм бербейт туугандар. Мен ушу окудум бир жерден, адамдын ички майы ал өлгөндөн кийин көрүндө сөөк чиригенден кийин эрийт экен ушул май. Ушундай оор жаза экен адамга. Ал ич май бул өзүнүн жашоосуна маани бербеген, алдына келгенди кепшей берген, арзан экен, даамдуу экен деп опилканы да жей берген адамдарда пайда болуп жөнөкөт экен ушул. Арзан поштардын курсагы чыгат экен. Ошондуктан өтүнүч, арыктоого дагы мындай бир профессионал кеңешчилер менен аракеттенсеңиздер жакшы болот. Мисалы үчүн биздин тааныш милициябыз болуш керек. Кудай көрсөтпөсүн. Тааныш адвокатыбыз болуш керек, Кудай көрсөтпөсүн керек. Тааныш врачыбыз болуш керек, айынан 1,5 келип калышы мүмкүн. Тааныштардан 5-6 киши болуш керек биздин жашообузда. Эмнеге бир проблема болуп калса, ушул бизге жардам берет. Мен айтам, бирөө тааныш, туура тамактануу консультанты да болуш керек. Эмнеге биздин жашообуздагы эң чоң проблема тамактан башталат. Тамактан башталат. Кээде туура эмес жесек, адалдан да өлүшүбүз мүмкүн. Мына ушул мен бүгүнкү сиздер менен сүйлөшүп аткан сөздөрүм. Демек, жыйынтыктайлы. Рамазандан алган сабагыбыз 1 айлык Аллах Таала бизге көрсөтүп берген мүмкүнчүлүктөрүбүздү мындан кийин турмушка киргизели, эмки Рамазанга чейин. Сөздөн кантип калдык, кантип тыйылдык, кантип кармадык, кантип сабыр кылдык, ушунун баардыгын колубуздан келет экен, Аллах Таала бизге көрсөтүп берди, эми жашоого ушуну киргизели. Facebook'ta фейктердин бардыгын жоготолу, постугубуздан жана фитна кылбайбыз, урушпайбыз. Оюбузду билдиребиз, анан чыгып кетебиз реалдуу жашоого. YouTube'da менин каналыма өтүнүч, маани берип бир кирип колуңардан келсе таратышып коюңуздар. Жана 4-нчүсү туура тамактанууга маани бериңиздер. Мен эртеңден баштап Кудай буйрса 3-4 күн атайын 3-4 күн ушуга бөлөм, өзүнчө акция деп коелук. Бекер консультация бергенге отурам. Мен телефондорум же болбосо мына социалдык жели аркылуу тапсаңыздар болот. Тартынмай жок. Эгерде кимдир бирөө өзүнүн текеберлигин жеңип мага байланышка чыгам десе, жок, өзүмө жеке жана курчунга жазса да болот, личкага. Бизге берилген убакыт ушун менен аягына чыгып атат. Бүт катышкандардын бардыгына бүгүн Аллах ыраазы болсун, бардыгына салам айтыңыздар. Эмки жумада да Аллах субханаху ва таала бизге өмүр берип мүмкүнчүлүк берсе, Facebook'tan кайра жолугушабыз. Анда Аллах субханаху ва таала ар бириңиздердин тилеген максаттарыңыздарды, жакшылыктарын насип этсин. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.